Урматтуу достор, кыргыз эли, менин мекендештерим. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Мен азыр Алабука рай борборунан 2 сааттан ашык тоону көздөй жүргөндө Көксерек айыл өкмөтүнө келдим. Көксерек айыл өкмөтүнүн Кош Болот айылынын Кара Белес участкасында турам. Мынакей артымда тоо. Азыр деген ушул айылдын тургундары мага өткөндөгү Өзбекстандын жарандары келип атабы же солдаттары келди өткөндө? Өзбекстандын солдаттары келип ушул жерге не орнотушту? Столбо орнотуп аткан. Мынакей столбо орнотуп аткан жерине келди мына. Тиги жерде столбо орнотуп турупту. Мен түшсөм болобу? Жок, граница бар. Кана граница? Ушул жерден бар. Ушул турган жер границабы? Анан мен түшсөм не болот, билип калабы? Бул жер граница негизи бул жер бул координаттан 670 метр булар чек алып өтүргөн эмес бар, башканда 670 метр. Аты жөнүңүздү айтып тааныштырыңыз. Мен Мараев Нурбушан Шанаевич. Көксерек айылынын тургуну боламын. Мурда айыл өкмөт болгонсуз. Кайсы жылдары? 2010 жылга чейин бир созуп айыл өкмөт болуп иштеген. 86-жылдан бери ушул мурда Кыргызстан колхозу болгон, ошол колхозда жер адис, агроном ушундай эмелерде айыл башы ушундай эмелерди иштеп, айыл өкмөт болуп иштегем. Азыр соцпенсияга чыкканмын. Ошол менин иштеген мезгилдерде бул жер абсолютно Кыргызстандык болгон. Эч кандай Өзбекстан бул жерде чыккан эмес, Өзбекстан жерлери чечилген мурда. Биздин чекти көрсөтүп коебуз. Кайер биздики? Биздин чек мына ушул координаттан, ушул чокудан 670 метр этегинде, Өзбекстан ол тигил жерде 3 та блок коюп, солдаттар ошол жерде пост турган ошол жерде. Ошо кайер айтсаңыз, көрсөтсөңүз колуңуз менен. Ошол жерде 3 та үй турабы же кана? Үй эмес, жөн эле пост блок коюп солдаттар турган. Кайерде турат, мен көрбөй атам. Камыштын астында ошол жерде. Могу ташта, ошо таштын. Мына элеби? Ооба, ушул жерде. Ушул жерден кеткен өзү Өзбекстан. Мына эгилип турган сары камыш. Ооба. Сыкмала тартып, границаны мурдай Кыргызстан менен Өзбекстан эми жаңы эме кылганда жүрүп, Каримдин убагында 2001-2006 жылдары полностью тартып жүргөн. Ошондогу жүргөн граница боюнча азыр андан бир 7-8 километр бул жака кирип келип атат да. 7-8 километр. Ооба, 7-8 километр чыгат. Азыр бул этеге алыста да ал жагы. Азыр могу Кара Белес участка азыр бул жерден гектар кетип атат. Тиги Алма Бел 2 дегенде сени таш бар. Бул жакта дагы сени таш бар этегинде. Булар бул жерге кызыкпай атат. Сени таштарды мен айыл өкмөт болуп иштегенде канча эмелер болуп, фирмаларга иштеп, фирмалар менен эме кылып договорлор түзүп, Кыргызстандыкы, полный Кыргызстандыкы болгон. Азыр эми Өзбекстандыкы өтүп кетти 60-жылкы. Эч кандай мындай мүмкүн эмес. Мен 86-жылдан бери ушул Кыргызстан колхозунда иштеп, агроном болуп жетип калдым. Балуу таш, эмне балуу таш? Төгүрүнтек деген бул жердин астында болот да. Жердин үстүндөгүлөр жараксыз болуп калат. Жердин астында барган сайын чукул болгон сайын жаракат кетпей эң балуу таш, кымбат таш. Өзбекстан чустагы эмеси бар. Сыно шатактарда дагы жаңы чыккан эме завод бар ошол жерде. Өзгөндөгү таштардын алдында бул өтө баалуу да. Андан не жасаса болот? Андан ташел жасап Эстонияга, Прибалтикага жөнөтөт. Эми булар ташка кызыгып атат дейсизби? Ташка кызыккан. Мен бир фирма менен иштеп, Россиядан Мармар F деген бир фирма менен иштешкен мен. Иштешип, ошол Өзбекстанга через Кашан таможня аркылуу как мыйзам чегинде барып таткызып, көрсөтүп, ошол жерден ошол жака жөнөттүрүп, бир фирма иштеген бизде. 4 жыл. Андан кийин бул Өзбекстандын фирмасы менен жакындашып кеткенден кийин ал фирманын лицензиясын араңдатып 3 жылда зор калган. Өтө баалуу таш болгон. Эми мына баалуу ташты биздин өзүбүздүкүлөр казабы, биздин өзүбүздүн кыргыз инвесторлор, кыргыз бизнесмендер казабы буга чейин? Дагы бир 2 фирма азыр иштеп атат. Биздики? Ооба, биздин фирма иштеп атат. Чет өлкөлүк эмес. Чет өлкөлүк эмес, биздин фирмалар. Кыргызстандын фирмалары иштейт. Дагы бир фирма иштеген. Ал фирма дагы азыр бир фирма токтоп калды. Дагы фирма бар. Өтө баалуу таш бизде азыр. Бул фирма 90 канча гектар алган? 2014-жылы келип алып, азыр
ташты готовый таптайыр болгон да. Каталыктар ошол жакта бийлик алмашкандан кийин бири-бири менен соттошуп токтоп калды. Азыр техникалар да турат аларчы. Техникалар да турат. Бул фирмалар иштейт. Эми байке өзү жалгыз айтып бербей, жакын келиңиздер эми. Бая деген тегеректеп турганда аябай жакшы талкууну баштадыңар эле. Айтыңыздар, келиңиздер, ачык эле айталы, болгондо айталы. Ушул жерде жашайсыңар. Бул жердеги мынау биздин мурунку айыл өкмөт болуп иштеген байкебиз айтып атат, тетиги Сары Камышка чейин машина кетип бараткан жерге чейин биздики болчу деп атат. Мынау дегенде асфальт жол турбайбы, машина кетип баратат. Анан кийин мынау Сары Камышка чейин биздики болчу деп атат. Ошонун жээгинде эме Өзбекстандын солдаттары дагы ошол жерден бул жака бөтпөгөн, поступ турган. Азыр дагы ошо посттун эмеси турат. Эми биз азыр могул жерде кече эме болуп койгондон кийин ал жака Өзбекстандын границасына деп өтпөгүлүү деген эми ата өтө албайсың да. Кокус өтүп калсаң азыр келип алып кетет. Болбосо ошол жанагы цемент блок посттору коюп койгон. Ошол менен турат солдаттар бул жака чыккан эмес. Эми ошол күнкү окуяны эстейли, кайсы күнү саат канчада эмне окуя болду? Айтып бериңиздер ошону. Кана ким айтат? Айтыңыздар. Кайсы числодон башталган мунагу? Орноткондон. Ким көрдү, ким не? Январь айы. Жок, кече жакында эле болду го. Мисалы үчүн мен кече жакында эле көрдүм да, анан атайын ушул аксыга келдим да. 20-лардан башталып келип. 20-январдан баштаганда булар уже эмени орноткондон кийин анан кийин тополоң чыгып атат. Ага чейин булар келген. Бу биз карайбыз, биз өттү деп келген 20-январга. Анан сиздер не дедиңиздер? Кимге келип айтып атат ошону? Биз карайбыз, бизге өттү деп. Военныйларда келген ошондо. Чегара немелери келген. Чоңдор келсин деп өз чечим менен кайтышып кеткен. Кайтышып кеткенден кийин анан февраль айында келишти баары. Келип анан уже чегараны көрсөтө баштады. Биздин Бишкектен келе турган чоңдорду күтпөй эле өздөрү келип эле. Өздөрү биринчи келген. Келип анан военныйлар менен сүйлөшүп кайтып кетишкен. Жок, ошо кайтып кеткенден кийин кайра өздөрү эч кимди күтпөй эле, эч кандай сүйлөшүүлөр болбой эле келип алып эле орното башташтыбы? Жок. Бияктан келген. Бишкектен келди. Келди. Баары чогуу келишип анан өлчөй баштады. Нелерге жүргөн. Бишкектен ким келди? Билбедиңерби? Жок. Бул Бишкектен жерде көрсөтөт экен аппарат. Ошол келди. Ошол менен келип туруп биз ойлогонбуз границаны бул жактан тартат деп. Бул жактан тартып кетти. Могу кишинин учактан жарым өтүп кетти Өзбекстанга. Сиздикимби? Чоңдорго, биздин чоңдорго айттыңызбы? Менин участкам жарым өтүп кетти деп. Не дейт? Сүйлөшөбүз деген билбейм, чечилеби. Негизи мен шерде туулуп, шерде чоңоюп, границаны мен жакшы билем. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен Субанкулов Исмайыл. Ушу Кара Билесинин тургунумун. Жаштыгымдан бери шерде чоңоюп, шерде өскөнбүз. Негизи граница ошол жолдон бери карай Өзбекстан солдат өтчү эмес. Кыргызстандыкы да барчу эмес. Граница ошол жерде. Граница кайсы? Границаны точно айтыңыз. Мурун сиз ушу бала кезде. Ошол жолдон, жана асфальт жолдон. Ошодон бери анда 3 сада болгон. Не болгон? Негизи могу жолдон биздин автобус, Кыргызстан автобустары техника ушул жол болгон. Центральный жол ушул жол болгон. Тетиги эме 4-5 бак турат, анан могу асфальт жол турат. Могу жол кайрылган жерден повороттон. Ошонун бери жагында 3 сада болгон. Сада? Сада болгон. Сада деген эмне? Дарак болгон. Ошондой десеңиз. Дарак, 3 дарак болгон. Ошолдон бери өтчү эмес да Өзбекстан солдаттары, Өзбекстанда дагы. Анан биздин Кыргызстан солдаттары жерден кетти эле, чегара боюнча. Анан булар кече келип алып эле биз да ойлойбуз. Кайсы число айтсаңыз? 11-февраль. Ошону айтам да, ооба. 11-февраль башталды, шерге келип тополоң. Булар 11-февраль биз күткөнбүз, нерден элдер чогулган. Кошбот айылынын тургундары чогулган, Көксүрөктөн келди, Шайкылтардан келди, Бирлешкенден келишти. Анан келишип шерде чогулушуп менен сүйлөшүп жүргүзүп жанагы одан бир күндүн алдын келишип сүйлөшүп жүргүзүп кеткен. Кийин 2 күнөн 11-февраль келишти. Келишип булар жанагындай бир аппараты бар экен, через полис сигнал көрсөтөт дейт. Биз негизи ойлоп турганбыз, могу жактан асты жактан кетсе керек деп. Булар келип эле Өзбекстандыкы келди да, биздин Кыргызстандын биректе немелери кошулду да. Мен алдына чейин келип калды. Ченегендериби? Ченегендер. Таш топтоп эле кетишип атат, артынан Өзбекстан солдаттары келип эле стойкаларын тургуза баштады. Кайсы жерде көрсөтүңүз? Мына, ушул жерден. Ушул жерден, оны Кара Таштан анан могу жолуна өтүп кетип атат. Ошо машинанын артынан кетип атат.
ошондо артынан кеткенде онак үйдүн участкасын жарымы өтүп кетет Өзбекстан. Мына Байкеники, сиздики? Байке, Ошондон мындан булар качып турсаңыз, Байке. сетканы тартат да. Тетти кара таштайсыңыз Ошо кыртаттын үстүнөн даже. А сиздин участкаңыз кайер? Мына мен. Эртең булар нейтральный зона дейт да 500 метр нара жыл дейт. Ооба. Жылдыза мен көрчүшмө тура келеби? Ооба. Канча жылдан бери мына үй салдым. Бактарак кылдым. Мен этим болуп атат. Ооба, да, мына үй сиздики. Высоковольтный линиянын астынан эметем деп атат. Нейтральный. А биздин кыргыз жетекчилери эмне деп атат? Кыргыз жетекчилери ошолор метка койгон жерден таш топтоп эле кесип атат артынан. Ошо биздин кыргыз айтыш керек да. Ооба, туура айтып атасыз, туп-туура айтып атасыз, туура кылып атасыз. Кыргыз жетекчилерге эмне деп айттыңыз сиз? Мен олар келгенде сүйлөгөн да жокмун. Мына жерде аксакалдар бар эле. Ошо аксакалдар айткан. Эми мына жерде жанагы чегарада отургандарды көзөмөл жүргүзбөй атат алар. Ачык эле. Анан булар өздөрү тарткан зымда, өздөрү келишке акызы бар да эми Өзбекстан тарткандан кийин. Биз зымдын алдына даже бара албай да калабыз. Ооба. Зымдын алдына олар келет дагы 500 метр нейтральный зона дейт, жыл дейт нары. Жылдыза мен көрчүшмө туура келет мен. Бу жерде бир эле мен эмес, 20 үй биле бар мына жерде, 20 кожолук бар. Күттүсүң кичине эми. Не дейсиз сиз? Жаңы эле айттыңыз. Biz ne demekпиз? Просто жогорку жетекчилерге, урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке, камчектешибизге кайрылабыз. Ушул жерде карапайым эл өзү билген чек араны айтса, бизден жогору жактан кысымдар болот. Даже айлык кеңештер келе албайт. Айлык депутат кеңештин депутаттары келип ачык айта албай атат, ол ортодо кысым болуп атат. Биз эле сүйлөп чек арага талашып, биздики деп билген адамдар чыксак, бизде жогору жактан кысымдар болуп атат. Не дейт? Чыкпагыла. Кантип? Ондай пане жана кылбагыла депчи. Бизге кысымдар болот да, паника кылбагыла. Ушундай түшүнбөстүктөрдү силер биз өзүбүз чечебиз дешип, биздин айыл өкмөттөгүлөр, айыл кеңештин депутаттары өздөрү айтып атат, бирок райондон келип атат, олар да чече албай кетип атат. А именно конкретно сиздерге ким не деп айтты? Ат фамилиясы менен айтып коюңуз ошол кишини. Ат фамилиясын билбеймиз, биздин ачык Алапка районунун начальник милициясы Райымбек деген кишиге фамилиясы. Райымбек? Ошол келип айтты, балдар чакырабыз, силер мындай кылбагыла, биз өзү силер чыкпай тургула, биз өзү чечилмейинче силер чыкпагыла деп айткан бизге. Ошого элдер чыкса көңүлү да калып калды. Эми алар коопсуздукту гана караш керек да, эмне үчүн элдерди чыгарбайт? Эл айтыш керек да өзүнүн сөзүн. Биз айтып, өзүнүн чек арасын чегин айтыш керек. Ар жака келгенибизде да бизди ошодон кийин эртеси күнү биздин конторага келип чогулуш кылып, анан элдерди ошондой кылышкан. Чыкпагыла, биз өзүбүз чечебиз дешкен. Ошо сиздерден суранабыз, ушул жерди чечип, жергиликтер тынчыраак жашашына салымыңыздар, коштойсуңуздар. Буюрса, Кудайым кааласа. Айта бериңиз. Бул жерде Өзбекстанга караштуу бир дагы үй көрүнбөй жатат. Караңыздар, Өзбекстан бул жерден 1 километр, 2 километр алыс. Тетиги үйлөр ошолордуку? Ошол Өзбекстан үйлөрү. Мисалы үчүн ушул жерден ошол үйлөргө чейин канча километр? 2 километрден 2 километр. Кыргызстандын үйлөрүн караганда жанубуз эле турат 50 метр. Булар Кыргызстандын салынган үйлөрү түбүнөн граница тартылды. Бул жердеги жашоочулар менен эсептешпей, бул жерде жашаган адамдар менен кеңеш түзүп алдын ала түшүндүрүү иши да болгон эмес. Туура айтасыз. Булар азыр ошол негизи Кыргызстандын жарандарын үйүн түбүнөн алып, ортодон алыш керек. Ошол үйлөр ошого карап салынган. Туура айтасыз. Ошондой түшүнүктөр болгон, ошон үчүн жерлер берилип, үйлөр салынган. Ал эми биз азыр Көтерек айылы мынау жерде ат эшек жолу бар эле, мурун тегирменге башка иштерге беймарал келип кетчүлүк. Акыркы 5 жылдан 10 жылдан бери вообще ал жака сала албайбыз. Өзбекстан солдаттары кармап алып, кетип калып. Ошо Өткөрбөй. Энени да бул жака мал айдап чыгып, мына току. Но жайыт кимеки ошол тоо? Тоо кимеки? Биздики болгон экен. Азыр акыркы жылдары бул жака адам бастырбайт. Мына тоо. Азыр бул жерде алтын эжеке, бул жерде ушул жердин жагында Алмөөлө 2 деген жер бар да. Мына таштарды бекетип эме кылган эмес да, муну баардыгы изучение кылып эме фирмалар ачкан да. Муну түбүндө өтө сений таштар бар. Мунун этегинде дагы ошондой сений таш бар. Бул ошо Өзбекстандын гражданында жанагы чыгара турган акция отур ошол жерде. Эми булардын эң кызыккан жери эле ушул түбүндөгү таш. Баалуу таш өтө кымбат нерсе. Булар бул жерине кызыкпайт. Булар баалуу ташка кызыгат. Мен таң калган жерим жер кодексинде бул приоритетный комиссия бул жердеги же депутаттардан же өкмөт менен эч кими жок макулдашып
макулдашпай, эч кимди аралаштырбастан границаны тактаганда чыйган. Азыр ушундай барып мурда мындай кеткен. Азыр спутникке мындайга бассаңар 100 километр мындай барып кирип кеткен да. Мындай болушка вообще мүмкүн эмес да. Мурдагы карталар 60-жылкы дейт. Мен бардык түр картаны мен алар мен ошо Мурзаев Латип Мырза менен карап көргөнгө даярмын. Мен 86-жылдан бери ушул чегараны өтө жакшы билем. Ал киши менен дагы иштешкем. Ал киши ушул Латип Мырзаев деген ким? Латип Мырзаев деген мурда бизде Мамкаттоодун начальниги болгон. Андан кийин бизден кеткенден кийин баягы бизде бир чабанды Өзбекстан солдаттары алып кеткен. Алып кеткенде Аким экөө, Аким Акбаралиев болгон. Аким экөө бул маалымат берген жогору жака. Бул чабан өтүп кетти деп. Ал чабан өткөн эмес. Өзбекстан солдаттары Кыргызстандын Кашарынан келип атып ошол жерден канча метрчеге чейин көтөрүп кетип калган. А гильзалар аткан жерден табылып, кийин сот болуп кандай болду? Ал ошондо кеткен болчу кызматтанчы. Кийин бул База Оргонго барды. База Оргондон кийин анан бир кетти эле, кийин каяктан азыр барып бир жеринде зам болуп иштейт экен. Республиканын эмесинде, приоритетный комиссиянын мүчөсү. Латип Мырзаев деген. Латип Мырзаев. Кече интервью берип атат. 60-жылы карта боюнча Өзбекстанга келдик экен. Биз ал өзү Мамкатоодо иштегенде мен ал киши менен Өзбекстандын солдаттары менен биздин солдаттар менен канча кыйкырыктар менен канча эмон менен бул жерлер полный биздики болгон. Бул ошол таштардын эмесинен канча талашканбыз. Ооба. Өзү дагы барган, бардыгы барып Өзбекстанга чейин барган. Кайсы жылы эле? 2006-2007 жылдары болгон. Ошондой болуп, ол полный бизге өткөн. Менден кийинки өкмөттүн убагында дагы бир болду. Эсенали Берек деген болгон. Ал убагында дагы келиңиз деп мени чакырды, мен келдим, ошондо дагы келип чечилген да. Эми азыр эле Латип Мырза ал жака барып калганда эч ким менен макулдашпай, же айыл өкмөттөн сураса кече сессия болуп, сессияда сураса айыл өкмөт билбейт, же депутаттар билбейт, же бул жерден айыл башчысы эч ким жок, өзү келип өлчөп, ошондой жолго түшүп калыптыр да. Ал бул Депутаттар эчтеке дей албады, айыл өкмөт аким эчтеке дей албады. Жок, биз эч кимге кабар берген өзү, бирок бул мындай болбош керек да. Депутаттарга ратификацияга киргизгенде бул ушул эмелерди басып өтүш керек болчу бардыгы. Айыл өкмөттүн эмеси бизден бул жерден элдин макулдугу ушундай болду, бул жер болду, ушул жер алмашылган жерлердин өзүнүн жер кодексинде каралган эмелери бар. Ооба, нормалары бар. Норма, эки республиканын ортосундагы келишимдер бардыгы келишимдери болуп бүт өтүш керек. Анан кантип эле ратификацияга киргизе берди деп кече ошол Бишкектеги чыккан жанагы ушул жердин тургундары барып эме кылганда, айыл өкмөттө депутаттарга кол коюп берип койгон ошондо деген экен. Көрсөт десе көрсөтө албаптыр. Ошондо кайсы жыл? 2017 августта сентябрда өтүп кетти да бул жер. Атамбаевдин маалында, Жээнбековго өтүп аткан маалда. Ошол жылы өтүп кетти. Сентябрда ратификацияны өтүп эме кылып кетти. Анан ошол сессиянын токтомдоруна чейин бардыгын карап көрсө, бир гана Никитонко каршы чыкты, калган депутаттар бардыгы сау. Ратификациянын өзүнүн эмеси бар да. Жолдору бар да, ошол ратификацияга барардын мурда комиссиядан өтөт, бардыгынан өтөт, ошондо бардык документтерди алар отуруп караш керек эле да. Мурда эч кандай майдалап карап, депутаттар силерге келип, эч кандай документи жок, кантип өтүп кетти бул дегенге азыр таң калып атабыз да биз. Мырзаев, мен ушундай эле түз эле айтам Жолдош Мырзаевга. Сиз ошол таштын эмесине кызыкчылыгыңызды коюңуз, Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлоңуз. О таштын акчасын макул келиңиз биз берели анда. Ошо айылда көпсүрөттө чогул төлөй береличи ошо таштын акчасын. Сиз таштын акчасына кызыкпаңыз. Болбосо келиңиз таштын акчасын сизге алып берели. Туугандар, кылбаңыз, саткындык кылбаңыз. Убагы начальник болуп иштегенде экөөбүз Өзбекстан менен талашканда биздики болгон. Анан кийин сиз ал жака барып алгандан кийин эми азыр Өзбекстан 60-жылкы. Эмне үчүн ошондо экөөбүз иштеп жүргөндө 60-жылкы картаны көтөрбөгөнсүз? Мен таң калып атам да. Туура. Эмне үчүн ошондо көтөрбөгөнсүз? Эмне үчүн ал жерлерде ошондо биздики болуп келген, бардыгы болуп келген. Азыр эле эми келип Өзбекстан 60-жылкы картасын көтөрүп калат. Латип Мырзаев азыр чек араны делимитация, демаркациялоо боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү болуп алыптырбы? Ой, мүчөсү ошол. Ошол киши мүчөсү. Ошол киши келип чыгып кеткен экен өзү. Анан барып эми таң калыштым десе да, эч кимдин колу жок. Депутаттардын колу бар, өкмөттүн колу бар деп кечеги ошол Бишкектеги кирген прием кылды го эми президенттин аппарат жетекчиси. Ошол жерде жолукканда бар документтерин мен көрсөтөм деп, бирок көрсөтө албады. Дачык бир азыр күнгө чейин көрсөтө албайт. Андай болушка мүмкүн эмес да. Бул Латип Мырза, сиз жакшылап ойлонуңуз. Ажектеги тиги чабанды атып кеткенде Акбаралиев экөөңөр интервью берип туруп, Өзбекстан чек арасын өтүп кеттир ошол бала дедиңер.
ошол бала инвалид болуп калды. Ошол баланын кусуру силерге тийиш керек өзү. Акбаралиев мырза көңүл кылган, акиме көң ошондо коркпостон интервью бергендиңер, Өзбекстандын границасына өтүп кеттир деп. А көзө кийин гильзалар табылып, бардыгы Кыргызстандын границасынан атып сүзүп өтүп кеткен го. Азыр бардыгы көрдүк го эми, ким экениңерди көрүнүп калдыгы. Эми дагы келип бул жерде эки кара белес участкасы, ал өлдү участканы дагы Өзбекстанга өткүзүп атканыңыз бул чыккынчылык. Баткенде разак чыккынчылык кылып атса, сиз Алапка менен Аксудан эмесинде чыккынчылык кылып атасыз. Аксуда дагы көрүп атабыз, бардык жерге сиздин эмеңиз. Мындай адамдар мен жолдош урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылмакмын да. Ташиев мырза, сиздер ушундай адамдардын ушундай комиссияга мүчө болуп барган адамдардын бир карашыңыздар керек да. Ушунча элди кыйнап бизди. Мына эми ушунча араңдан сорго үй салып отурган эми адамдар каяка көчөт? Кандай болот? Бир неге биз жерди алдырышыбыз керек? Латип мырзанын эле бир ташка кызыккан бир эмеси менен эле өтүп кетсе, ушунча адам кыйналыш керекпи? Туура айтасыз. Баалап көрүш керек да. Туугандар, мынау менчи азыр 1 мүнөткөчү мына Байке менен теттеги Өзбекстандын солдаттары келип тургузган могу силер ыргытып берген темирлердин жанына барып кайра жүгүрүп келе калайынбы? Болобу? Жок ошо. Жок, ошонун жанына барыпчы. Ошо да, кел. Айта бергиле. Кайсы күнү Өзбекстандын солдаттары Янар күнү келип, ушунду сементтап келип, орнотуп. Буну эмнеге мынтет ба? Зым тартыш үчүнбү? Зым тартыш үчүн булчу. Зым тартышка даяр. Кайерге орнотон деди муну? Муну темирди. Мунун үстүндө машина турган жерден туалеттин артынан тартып кете турган болгон. Тети туалеттин артынан. Ошол жерге орнотобуз дегенде чегарачы биз көнбөй койгонбуз. Катпайсың деп. Булар мынтип атат да, мынау ойдуң болуп атат, Мына ушул ойдуңдун баарын ээлеп калалы деп. Ушунун баарын ээлеп калалы деп, мына дөңгө чейин, ушул мына дөңгө чейин биз ээлеп калалы, дөңдөн нары Кыргызстан болсун деп атат да. А дөңдөн нары эле бир 4-5 метрден кийин эле тиги баланын үйү турбайбы? Ошондой болуп атат. А могу жактан да тегиз бар. Ал жактан дагы ал жакка бул жерде тополоң болгондон кийин эртеси күнү ошол жакка барганбыз. Ошол жактан бровой машинеси чыгып, уже ташты алганга мындай ташка жардыруу иштерин мындай баштайын деп калган экен даярдап. Азыр биз канчалап жүрөбүз ошол жака барыш үчүн? Аны алуу үчүн бул жакта машина жол бар. Машина жол менен барсаңыздар бир жакын эле. Тепе курдун астында тегиз бар. Азыр аерде эмне бар? Башташтыбы же эмне кылышты? Ал биз бар тополоң кылгандан кийин машинеси кеткен. Үстүн чоңдор келгенден кийин биз тополоң кылыптуу машинесин чартырып бергенбиз. Эми ала ошол күнү болчу. Азырчы? Андан бери бардыңарбы? Кабар алдыңарбы? Андан кийин областтан келди, райондан келди. Бишкектен бир мына Камчыбек Ташиевдин бир баласы бар экен. Ошол жактан келдим деп келди ал. Ошол келди. Ошолор менен сүйлөшүп, алар дагы бир эле сөз сүйлөйт да. Алар дагы башында бул жерге военный Алапка районунун военный часынан бирөө келген. Ошонун сөзүн сүйлөдү, баарынын сөзү бирдей чыгып атат да бул жердечи. Алардын келгенин кереги жок бизге. Ошол Камчыбек Ташиевди ошонун келишин күтөбүз. Мына область районунун келбей эле койсун бизге. Туура. Алар чече албайт экен. Мынау темирди алып келип, мынау кырга биякта тиги жигиттин туалеттиги бар экен жайгашыптыр. Мынау кырга коюп, ушул кырдан баштап өзүнө алайын деген экен да. Бирок буну деген көп жылдардан бери бул Кыргызстандын эле жери болгон да, чыңбы? Бул бир темир, тетиңде дагы бир темир. Ыргытып бердиңер. Ооба, ыргытып бердим. Ыргытып берсеңер эмне деди? Эмне кылды? Эч нерсе деген жок. Тартпайсың деп ыргытып бергенбиз. Анан кеткен ошо менен. Эми баягында бирөө келип айтты, эми акчасы эмне дейт? Бул жерден башка жер, бул жерди силер бербесеңер, башка жерден жер беришибизге мүмкүн келет. Ким жетекчилерден ким айтып атат? Эми ал жерде кими каяктан келген, областтан келди, акимикин, губернатор ким, мен аны точно тааныбайм. Туура айтасыз. Азыр мен эме айтып коеюн да. Достор, мен мына Алабука районунун борборунан
тону көздөй кеткен 2 сааттан ашык жүрдүк. Жол өтө жаман жол менен жүрдүк. Жол өтө начар экен. Анан Көксерек айыл өкмөтүнүн не деген айыл эле? Кошболот айылынын Кара Белес участкасында турам. Мына менин артымда ойдуң турат да, ошол ойдуңдан анан кайра мен ар жакты көрсөтөйүн да. Маңдайында турган мына үстүндө ойдуң турган ошол жерге чейин Өзбекстандын солдаттары келип, моундай темирлерди орнотом деген экен. Анан ушул Көксерек айыл өкмөтү, Кошболот айылы дагы бир 4-5 айылдан чогулуп келишип, ушул темирлерди орнотпойсуңар деп. А бул темирлерге мынау бул өзү мынау эмне? Бул цемент. Бул цемент. Анан могу темирлерге ошол неме илмек, зымды илмек дагы, зым ийилип туруп, анан чек араны жасап коймок да, чынбы? Ушул жакка түшөйүн деп. Ооба, линия. Бул Кыргызстан жийип алган жок, Кыргызстан болуп турат, Кыргызстанга урулган. Өзбекстанда эч камсыздабаган. Анан ушулда өтүп кете берет. ооба. Анда высоковольтный линияда өтүп кетет окшойт да. Турган азыр да турат. Жийилган жок турат. Мынау линия биздики да, чынбы? Кыргызстанга барган, бул Өзбекстанга келген эмес бул линия. Ооба. Анан ошол линия менен кетип баратканда оң жакта биздин айылбы? Шудан нары өтүп барганда жогору жакта биздин айыл, Көксерек айылы болду. Көксерек айылы. Мына ушул барганда, бул мамлекеттин мүлкү да. Ооба. Мамлекеттики. Мынау 1, 2, 3, 4, 5 болуп тоолор турбайбы адырлар? Ошолор кимге карайт? Өзбекстанга караштуу. Ортодо тепе бактын ар жагында мал жайлап атат го. Ошонун үстүнө мындай жакшылап карасаңыз билим сетка тартылган, ошол жерге келип токтогон. Ошодон сызык кеткен, трактор менен шыкмалар менен тартып кеткен. Эми деги мынау ошондон келаткандагы мынау ойдуңду ээлеп алалы дешкен экен да. Ойдуңду ээлеп, моунун үстүндө тектир бар. Чоң жайык. Азыр чыгып барсаңыздар көрөсүздөр. Ошону ээлеп алган турат да бул. Ал барып туруп тиякта Жошбай деген киши бар. Ошонун кашарынын үстүнөн барып токтоп калды. 26 дегени бар экен, ошол жерге чейин тартып келген экен, жогору жактанчы. Ошол жерге барып токтоп калды. А до конца тарттырганда барып туруп бул ажек деп коесуз, ажектен жайлообуз бар. Ал жерде насос бар. Бул ошо менен барып насосту да Өзбекстанга өтүп кетиши мүмкүн болуп атат азыр. Эгерде алар келип туруп жайгашып ала турган болсо. Ооба, жайгашып ала турган болсо Өзбекстан Тегине зымды да алып келип коюшкан турбайбы? Даптай зымбы? Эмес, зым эмес. Зымдай көрүнүп кетти мага. Кыргызстан мусакөлтүгө барганда бул Өзбекстанга келген эмес, Кыргызстандан Кыргызстанга өткөн. Могу Кыргызстан мусакөлтүгө кеткен. Ооба. Кыргызстан Көксерек айылынын мусакөлтүгө барганда, бул бизден Көксерекке таркаган мусакөлтүк. Транспортко таркаган бул Өзбекстанга алып кетип атат бул. Будан Линияны алып кетип атат. А урдашудай мүмкүн да? Ооба. 2 километр ылдый жактан Кыргызстандык болгон. А булар буга чейин 2 жыл болуп калды Оштолбодон. Кыргызстан тарап, биз Кыргызстан жакка башка мусакөлтү алып кеткен. Кайра ошол биздин өзүбүздүн транспортко булап койгон. Бул эми Өзбекстанга булар өтүп кетсе, болбой калат да, ичинде калып калат да эгерде. 3 километр ылдый Кыргызстанга чейин, Кыргызстан территориясы болгон. Биз бала кезибизден билебиз. А булар могу тоодун Ошондон бери жылдыбы? Ошондон бери жылып келип атат буларчы. Биз жылышып, ошо биз турган жерге чейин келишип атат буларчы. Уже биздин Кыргызстан Кошболот айылынын турган участокторун уже кошуп тозушка аракет кылып атат Өзбекстан тарапы. Чегара маселе. Ушул Чуст району кайсы областка кирет? Наманган областына. Ошого биз буларга жогору жактан бир чара көрүшүн талап кылабыз. Туура. Камчек ташип, өзү келип, ушу чегараны көрүп, көзү менен көрүп кеткенге биз эл талап кылабыз. Биринчиден, булар бизге жогору жактан келмейинче буну чече албайбыз. Биздин өкмөт дагы чече албайт, аким дагы, губернатор дагы чече албайт. Мынча. Өзүбүздүн жергиликтүү гана кармап турабыз мынча. Биз келип могул жерге биз өзүбүз коргойбуз десек, силер коргонго акыңар жок, чыккыла. Ушул жерден дагы өзүбүздүн Кыргызстандын пограничниктери чыккыла. Бул Өзбекстандыкы деп өзүлөр айтып атат. Доказать этпегиле, майли, мына картаңа көрсөтпөйчү доказать этпей албайт. Жүрүшү болгон эмес бул акка чейин. Өзбекстан жак
чыгып келип тосуп аткандан аны элдер билип калып тоспойсуң деген ошол көйгөдөн көтөрүп келип атат да. Жүргүлөр кайра чыгалы. Чыгып кылыч чыктыбы байланышка? Sanki bu жерде чоң дагы бирөө бар мындай. Азыр тиги эме кылалы да. Кылыч Анаев деген Фейсбуктан эле тааныган жигит бар эле. Актив, жарандык активист. Ушул бала колунда далил документтер бар дегенден ал бала азыр Бишкекте экен. Мен азыр Бишкек менен байланышка WhatsApp'тан байланышайын дагы. Сиздер угуңуздар Кылыч эмне деп айтат. Кылыч, sen түз эфирдесиң, сүйлөй бер. Эмнени айтайын дедиң эле, сен ушул айылдан болосуңбу? Оош, айылдан болом. Жүрүп алайлыбы? Ызылдап атышат. Так. Көксеректенби? Көксеректен болом. Аха. Сенде кандай документтер бар? Ошол жанагы Алмашылды деген жер боюнча да. Документ болгондо ошол жерге алма бер 25 гектар жердин биз бергенбиз. 61 гектар жер депчи. Ошо 25 гектардын ичинде 2,5 гектарына кече мен лицензия таап чыктым. Лицензия берилген экен Кыргыз жаранына. 52.000 куб баягы Сары Ташка иштетилгенге. Ал 52.000 кубту биз көйөткөндө 52.000 кубту минималдуу түрдө көйөткөнбүз. Ал деле лицензия алганда өзү айтты, мен минималдаштыргам, колдон келишинче азыраак алгам депчи. Андан кийин көп чыгат. 52.000 кубту биз иштеп чыгарган эле болгондо $20 миллион несие болду. $20 миллион. Бул 25 гектардын 2,5 гектарынан чыккан эле. Анда дагы 22 гектар жатат да. Ооба. Анан буну эми буну кандай кылып өткөргөн? Действительно, жергиликтүү эч ким билген эмес. Себеби мен 2018-жылы ошол Ажектеги чек ара боюнча маселе көтөрүп чыкканында бул 2017 өтүп атпайбы? Бул бизге эч ким айткан эмес, 2017 мояктарга өтүп кеткен деп. Дагы ошондо чыккан эмес. Буну ошондогу бийлик болон, ошондогу парламент колдоп берген. Алардын 2017 болсо азыркы чимкилик парламент колдоп берип атат да. Азыркы колдоп берген. Атамбаевдин парламенти. Азыр эми ушуну айтып бийлик өкүлдөрү эми ушуну чыгып айтып койду. Ошондо колдоп берип койгон экен, туура эмес кеткен экен деп койгонду эч ким чыгып айтпай атпайбы? Ушул маселени айтып койсо бизге жетиштүү болмок. Биз өзүбүз тиги сотко берчү адамдар сотко берип жасап берген адамдар менен сүйлөшүп алмакпыз да. Ооба. Андай болду атпайбы? Булар реакция кылган жок. Ошон үчүн баягы митингге чыктык. Митингдин 2-3 митингге чыктык. 3-күнү гана кабыл алышты. Айттык, эми айткан менен баягы эле көрүнүш кайталанып атпайбы? Баягы эле көрүнүш биз жасайбыз, карайбыз да. Ооба. Алмашыл картаны мага көрсөттү. Туура мен 61 гектар Өзбекстандын чек арасында турат. 61-жылкы карта боюнча. Бирок биз эми 61 эле көрдүк да. Может башка карталар бар, бирок жана айтсаң сурасаңыз айтат ошол жерге бет. Ошол чек аранын 2 километр, 3 километрдин ар жагынан өздөрү мындай чек аранын мурун метке коюп кетишкен. Өзбектерчи. Качан мурун? Где-то 2005, 2006, 2000-жылдардан баштап 2005-жылдарга чейин метке коюшкан. Мен анда түшүнөм, ошол жакта чоңойгом да. Ошол метке койгондордо кара белеске жакындаган эмес алар. Азыр бүгүн кара белес ошолордун жери деп атпайбы? Ошол жылдары кара белес аларга караган эмес. Эми Өзбекстан жинде эмес да, Өзбекстан бизге караганда күчтүү мамлекет. Алар билет кантип баягы чек араны аныкташты. Алар ошондо эле чек арасын аныктап коюшкан. Анан кантип эле баягы бизде азыр мындай да, Алмашылды деген жүйө менен эле биз өзүбүздүн жерибизди берип сатып бергенде эле болуп калдык. Жеке менин оюмча, анан тиги жерде баягы байлык көптүгүн эми аз да казабыз, та Кудай берсе чыгарабыз. Бүгүн дагы эртең дагы боюнча. Ооба, иликтеш керек бул маселени, Кылыч. Ошо иликтеш бизге мен азыр как раз ошо баягы Абдулатиптин алдына барам. Себеби айтып айыл өкмөтүңөрдүн чек жеп болуп турат деп айткан мага. Кечинде да чалзам айтты, келип алып кет, мен берем копиясын деди. Мен азыр ошону копиясын алам. Чын эле айыл өкмөттүн колу бар, бирок айыл өкмөт менен сүйлөшкөндө айыл өкмөт айтты, биз эч кандай кол коюп берген эмесмин, мен жин эмесмин Кылыч. Кылыч ошол Латип Мырзаев мененчи жолугуп сүйлөшкөндөчү ушул силердин территорияңарга байланыштуу бардык документтердин көчүрмөсүн алып албасаңарчы, мамлекеттик бийликте отурган ошол паритеттик комиссия жана чек ара боюнча ошолор такыр башканы айтып атат, жергиликтүү эл такыр башканы айтып атат. Баягы эме жөнөкөй эл жашай берет. Өзбекстан, Тажикстан акырындан 1 метрден 2 метрден жылып келе берет. А бийликте отургандар болсо
чечип атабыз деп бизге ачык айтпай атат да. Качан ачык иштешет буларчы, ачык айтып деп көрсөтүп. Конституцияда бийликтин ээси бул эл. Эмне үчүн деген бийликке келген жетекчилер элге айтып деп кеңешип, сүйлөшүп түшүндүрбөйт. Ошондуктан анан кийин ушундай митингдер чыгат да. Мисалы үчүн мен дагы Бишкекте жөнөп тура албай, жиги Ташиев Аксыга барган экен, немеге Аксайга, Баткенге барган экен. Мен Аксыга, Алабукага барып, ошол жанагы чек ара боюнча чырды мен ошол жеринен тартып келейинчи, сүйлөшүп келейинчи. Чындыгында кандай экен, жергиликтүү эл менен сүйлөшүп келейинчи деп атайын келдим да. Öyle şamal eken, jolуңар уукмуш сонун экен, тырмакчанын ичинде. Эң жаманы ошол болот ба? Мисалы үчүн азыр баягы чыгып аткан журналисттер, хайп үчүн чыгып аткан журналисттер барымын ушу көйгөй тартып берсе болмок. Чындыгында ал жака барганда эч кимде ойлогондой киши жок да. Чындыгы жүрөгү менен күйгөн адамдар барат. Барып ушу чек аранын жеринен тартат. А буларга мисалы Бишкекте отуруп алып эле ушул жердеги материалдар ушундай нерсе болот атпайбы? Ооба. Сиз азаматсыз, ушундай керек да бизге. Мисалы ушуну күткөнбүз, келип КТР тартып кетсин, келип ЛТР тартып кетсин. Алар келбейт. Азаттык тартсын да келип. Элдин өйгөн ачык айтсын. Мисалы эмне дедиле? Элдик бийлик орноту, элдик бийлик орноту. Каяктагы элдик бийлик орноту? Мурунку эле заман болуп атпайбы? Кайра эле ошо болуп атпайбы? Ал үчүн кече күнү 3 кылмыш ишин козгоп коюшту ошо Ровудучу районунун. Не боюнча? Баягы чек ара боюнча силер провокация кылдыңар деп аз балда айтып берди. 3 кылмыш ишин козгогондо мен кече жыйындан жогулушууда айттым. Эмне үчүн ушундай кылдыңар десек, коопсуздук кеңешинин катчысы Мусаев. Ал өзү мен карашы өзүмдүн көзөмөлүм алганда эртеси күнү МВД министри чакыртып, кайрадан мага чалып айтты. Болду, балдарга кылмыш ишин козголбойт деп. Чындыгында биз ошо мекенди коргоду деп барган балдарга кылмыш ишин козгоп, дайыма эле болуп келген да. Мен жеке ушу баягы ажет боюнча тартканда мен 8 жол, 9 жол ушу десяткага чакырды. МВД УКМК менен десяткачы. Булар баягы махабатынан катырыш керек болот. Сен ушуну жалган деп маалыматты таратып кой деп провокация кылдыңар дейт. Провокация кылган жок. Биз деле билебиз провокация эмне экенин, жалган маалымат эмне, чын маалымат эмне. Ооба. Биздин жерибизди өзүнөн коргой албасак. Мен Бишкекке барганда мени десяткага чакырбаса болду. Неге барасың деп. Уят го эми ушундай нерселерди көтөрүп жүргөн кишилерди чакырып, көйгөй, действительно көйгөйдү ачыктамайынча биздин алдын наразычылык эмнеден келип чыгат? Ошо көйгөйлөрдү жашыгып, маалыматтарды жашыргандан да бардыгычы. Маалымат ачык болуш керек да, чек ара ушундай алмашылды деп мурун айтканда азыр эч ким ушундай ызычуу кылмак эмес. Кылыч. Мен бир нерсе айтайын. Эме дейт да, жана Атамбаевдин маалында ошол азыркы чимкирик парламенттин жактыруусу менен ушул жерлер чындап эле Өзбекстанга өтүп кеттир дагы. Анан алар деген ошол 17-жылдан бери эл шайлоонун алдында эл тополоң болот, ызычуу болот, кое туруңар деген шылтоо менен булар унчукпай отуруп турган экен дагы. Анан кийин эми ушул кече жакында мына январь-февраль 2 ай ичи булар деген акырындап жылып келатыптыр да. Мен ушул сөз туурабы? Туура. Алтынчы бир маселе бар. Баягы парламентте добушка коюунун алдында бул баягы комитетте каралыш керек го. Комитетте дагы регламент сакталган эмес болуп калат да. Себеп неге? Мен 4 эле кишинин колун көрдүм. 4 эле киши комитетте кол коюп берген. Калгандары койгон эмес экен. 4 кишини атап кетчи. 4 кишинин ичинде мен комитеттин төрагасын гана көрө алдым. Бул Шадиев. Аскарбек Шадиев. Калгандарды унутпаң. Ооба, бирок буну ачыктап чыгарса болот. Көрдүм документтерди. Шадиев төрага болуп турган, төраганын астында болгон да бул иштин баары. Шадиев азыр эми жок эми деген. Биз азыр мындай болуп калды Алтынайже. Шадиев Кыргызстанда жок, Атамбаев түрмөдө. Бүгүнүн баардыгын оодарып коюш оңой эле. Мурунда ушинтип келген Атамбаев Бакиевге шылтап келген, Жээнбеков буга шылтап келген. Биз өткөн президенттерди шылтап коюп жүрөбүз. Маселени чечүү азыр. Эгерде хорошо жер алмашылды же сатылып кетти болсо, ошо парламентти туурду менен соттоп жок кылыш керек. Туура. Эгер ошондой болгон парламент себеби алар жер эч ким менен байлашкан эмес, ошо парламент бири да басып келген эмес. Эми Шадиев Америкада, Атамбаев түрмөдө деген шылтоо менен андай жерди бере берелиби? Андай болбойт да. Азыр ушуну ачыкташ керек да. Мисалы азыр чыгып бийлик ачыкташ керек. Берип жибериптир. Мына ушулар менен эсептешип алууга деш керек. Ошолор сотко бериш керек. Туура эмес? Баягы эми көп нюанстар бар да, мындайча айткандачы. Кылыч азыркы бийлик дагычы ошолорго шылтоо менен айткан турбайбы? Азыр чек араны каерге койсо, ошондон баштап эсептешебиз, ошондон баштап эч бир дагы чарчы метр берилбейт деген туура эмес да. Мындайда эгерде берип жибергендерди соттош керек деп коем. Соттоп түбөрү менен жок, ар чыккынчылар, Кыргызстандын чыккынчылары ошолорду соттош керек. Бирок 17-жылы берген жерге
азыр мына 21-жыл акырын жылып келип атпайбы, 17-жыл биз алганбыз депчи. Ошону эмнеге азыркы бийлик жокко чыгара албайт? Аны жокко чыгарыш үчүн аны мисалы баягы чек ара кызматы бар да, ошого дайындап сүйлөшүүлөрдү кайрадан жүргүзсө болот. Ооба. Кыргызстанда бийлик алмашты деген шылтоо менен кайра караш керек ал маселени. Карап чыгарса болот, бирок мен таң калганым парламент чек ара боюнча, Баткен боюнча алап коюнчу үн каткан жок парламентчи. Парламентте Алабы Аксыдан кайсы депутатыңар бар? Алабы Аксыдан Пирматов бар, Азиз Турсунбаев бар. Пирматов ошол добуш берүүгө катышпай калыптыр, мен өзүм менен келип чогуу сүйлөштүм. Бирок айтты, мен каршы добушум берет элем, туура эмес болуп калды деп айтты. Кылыч түштөн кийин ар ким айта берет, биринчиден, экинчиден катышпай калганын себеби булар деген алдын ала билет да, кайсы күнү саат канчада кайсы маселе каралып, кайсы маселеге добуш берерин булар алдын ала билет. Ооруп калышы мүмкүн, чет өлкөгө, командировкага кетип калышы мүмкүн. Алтынайча мындай отур да, эми өзүм айттым мында, мен кой аны жактабайм. Ал айтты, мен билген эмесмин, сен Фейсбукка жазгандан кийин гана билип отурам, ушум өтүп кеткенин, мында келген эмес мындай материал бизге деди. Кийин бирок аныктап чыгып, мага документтердин баарын өзү көрсөтүп берди. Мынакей, чында ушундай болуптур, берип жиберди, туура эмес болуп калыптыр деп айтты. Анан эми ал түштөн кийин айта бериши мүмкүн. Мен аны жактабайм. Негизи азыр ушу көтөрүп чыкса болот да, бүгүн да өтө кечеде көтөрүп чыкса болот да, көтөрүп аткан туура эмес. Мен сизге кошулам ошол. А немечи? Азиз Турсунбаевчи? Турсунбаев за берген ошол киши макулдугун бериптир. Өтө берсин деппи? Өтө берсин деп берген. Ал жерде бир эле депутат гана 100 депутаттан 99-у макулдугун берген. Бир эле Никитенко мен ойлоп калдым, алып калып окшойт деп. Никитенко өзү азамат кыз да. Эркек кыз го. Ошо менен байланыша албай. Алтынайча биз ошо менен байлашып, мен Атамекенин балдарына айттым, ушуну таап сүйлөшүп бергилечи. Эмне үчүн каршы добушун берген экен? Азыр жолун албай атат да, жолугуп сүйлөшсөк болот эле ошол маселе боюнча да. Кылыч шашпай кое турбайсыңбы? Шашпай кое турбайсың, мен Бишкекке барайын. Анан ошондо түзөтөдө чыгарып коелу, жанагы Латип Мырзаев менен жолугушканыңды, Никитенко менен жолугушканыңды элге маалымат берип, ушул иликтөөнүн уландысы катары мен Бишкекке барганда чогуу барбайлыбы? Кандай дейсиң? Жарайт. Сүйлөштүк. Сага чоң рахмат. Жанагы лидер болуп жүрө бер. Анан кийин деген мени ГКНБ чакыра турган болсо, сен мени колдоп тур. Сени чакыра турган болсо, сен мени дагы чакырып жүр. Биз да колдойбуз, Кылыч. Сөз түрдө. Эч ким чакырбайт. Жат болбоску, болбойда. Неме, биз барыбыз Кылыч деп сенин айылдаштарың айтып атат. Биз барыбыз. Рахмат. Биз барыбыз дейт. Каттуу кыйгырып кала бир. Рахмат сизге, чоң. Мынаке. Келип келгениңизге да чоң рахмат. Кылыч көрсөң? Кылыч рахмат, мен анда дагы биякта маалымат ала берейин, рахмат. Колуңда кагаздарды эч кимге бербе. Далил чогулта бер. Мен силер менен. Макул, сүйлөңүздөр. Сүйлөйүн деп келдиңиздерби? Айтыңыздар. Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранабыз ушу чек араны белгилеп, Кыргызстан чек арасын белгилеп беришиңизди суранабыз. Биздин эл өтө коркунучта отурат. Эшик элге чыксак эле коркобуз. Тирилик кылыш менен эч качан биз оюбуздан чыгып кетти ушу. Өзбекстан качан басып кеп калат экен деп. Мына 10-20 метр чыгып чыкпайт биздин чек арабыз. Мына үйлөрүбүз жакын. Балдарыбыз эшикке чыкса да коркобуз. Ушу Өзбекстан качан келип солдаттар сүзүрөп кетет экен деп. Урматтуу жогорку кеңеште отурган депутаттар, сиздерден суранабыз ушу чек араны келип белгилеп, биздин көйгөйүбүздү чечип беришиңиздерди суранабыз. Биринчи шайлап алабыз, анан кийин жалдырап суранабыз да. Алар болсо деген элге кул болуп кызмат кылыш керек болчу, кул болуп кызмат кылам деп барып парламентте отурат да. Парламентте ушул эле мен тегеректеп турган жөнөкөй жарандардын салыгынан түшкөн, ушулардан түшкөн тыйынга коюп машина менип жүрөт, коюп креслодо отурат, коюп үйдө жашайт, үй да берилет депутаттарга. Коюп чет өлкөлөргө барат, анан кийин деген келип туруп, чек ара маселесине келгенде
өтүп кете берсин, сатыла берсин, өзбектер акырындан, тажиктер акырындан басып кирип келе берсин, биздин 1 метр жерибиз, 5 метр, 10 метр жерибиз кете берсин дегендей, ошондой бир долбоорлорго, ошондой бир мыйзамдарга, ошондой чечим токтомдорго кол коюшуп, добуш берип коюшат. Сиз сүйлөйм дедиңиз, байке, сүйлөй бериңиз. Аты жөнүңүздү айтып сүйлөй бериңиз. Мен Түкүбаев Акбаралы, Кош Болот айынын тургуну болом. Азыр биздин элдин негизги көйгөйү ушу жер маселеси болуп турат. Бул жерге Өзбекстан территориясынан, Өзбекстан границасынан биз жака канчалык кирип келип калган булар. Ошонун маселени тез арада чечип беришиңизди сурагабыз. Азыр элдин шунчалык топол 10-15 күндөн бери тополон болуп атыр да, азыр биз элибизде жер маселеси бар. Эмне кылабыз? Границада жашашыбыз керекпи? Тынч жашашыбыз керекпи десеңиз? Тынч жашашыбыз керекпи? Кетип калышыбыз керекпи? Бул Өзбекстанга келип эле. Ким буга чечип бере алат? Биз жалгыз гана үмүтүбүз сиздердин урматтуу президентибиз. Ошол элди көйгөндүн убакыты тез арада чечип беришиңизди сиздерден суранабыз. Туугандар, мени азыр деген 200дөн ашык адам түз эфирде онлайн көрүп атат. Сүйлөйм дегениңер сүйлөп калыңыздар. Мен эми качан келем билбейм. Ушул жерге журналисттин буту келдиби? Качан келди? Качан келди? 4-5 күн болуп калды. 4 күн 5 күн? Толук чагылдырылган жок да. 4 күн 5 күн тартып кеткенден кийин азаттык келди. Азаттык ошо бардыгы кетти да, үчөө келген. Экөө үчөө кетти ошол жерде. Бирок биз бул көйгөйлөрдү айтсак, олар толук чагылдырбастан башка нерселерди айтып коюптур да. Биз бал жайытабыз, жайыт талашып атат деген нерсе. Бизде жайыт эмес, негизги кен байлыктан сен талашып атат. Кен байлык. Кен байлыктан өтүп кетип калат. Олар ошого кызыктар болуп атат. Булар кеткенден кийинки чыгарган материалын көрдүңөрбү? Көрдүк азыр. Не дейт анда? Үзүп берип коюптур. Бүтүн жерде сүйлөшкөндөрү сизге берип коюптур да. Азыр Мирисарга айттым, биз булар үзбөй чыгарабы, кандай чыгарат? Үзбөй чыгарам байке. Мынаке. Прямой эфир кетип атат, 200ге жакын адам түз эфирде көрүп атат. Мен муну дагы YouTubeга жайгаштырам. Бул жерде мен сүйлөгөн болчумун, чек ара маселесин. Мал дүйнө бул табыла турган нерсе бул. Чек ара маселесин чырылдап сүйлөгөн элем. Ал чыкпаптыр. Эми жактагылар келип туруп, баары бир сөз сүйлөп кетет. Бир эле сөз сүйлөп кетет, элди алдап. Алар чыкпаптыр. Могул жерден эми бир эле адам чыгарып койду. Тетиги адам бир эле үй жай менен чыгарып койду. Эмне деп? Алда чек ара маселеси? Мал тиричилиги мал менен ошол жерде мен жумушсузмун деген маселени чыгарып киресиз. Эми мен Bultu 2019 жылы. 2019 жылы бияқта мал баққан мен. Şu елдің малын баққан қышында. Тек сеткаға чейін жақын барып жүрміз. Сеткаға өте түшкі емеспіз. Кеден біз сеткаға жақын барып қачырмыз. Ошол жерден Өзбекстан солдат қармап алды мені. Сеткадан ары сенікі десем, сеткадан бұл жақта 15 метр, 150 метр, 50 метр жақын жүрбейсің деп айтты. Сеткаға жақын жүрбе дейін. Жақын жүрбейсің деді. А себеп десем, бұл жерде деді, Қырғызстанның солдаты менен біз жүрөбүз деді. Граница қандай десем, моның ар жағында қарадың бар, сеткадан бер жақта. Ошол жерден ажиктин ортосунда бир тумшук бар, могу кызылда. Ошол мен тетиги жерден могу атып бердим монун үстүнө. Ошодон нар Кыргызстан, бери Өзбекстан деп. Ал эми кече келгенде чек араны көргөндө, ал Өзбекстан солдат көрсөткөн жак калып кетти биякта. 3 километр. Биякта жүрөт булар. Баягында келгенде картаны көрсөтүп чырылдады келип. Ооба. Картаны көрсөтсөк, алдыңкы карта ошолор айткан жакта жүрөт. Чек ара маселе. Жаңы сызылган бул жакта жүрөт. Сызып коюптур кызыл менен. Илгеркиси кара болуп эле билинип турат. Азыр ручка менен кызыл кылып сызып коюпту, үйдү буйду. Бизге чек ара маселеси да бул жерден зынтап кетип калса, тиги жерде өзбектер отурат. Биздин эмне кылганыбызды карап жүрүбүзгө тийип. Биздин жерибизди таттырып коюп, өзүбүздүн жерибизге өзүбүз ээ болуп жатабыз бул жердечи. Туура айтып атасыз. Эми бул жерде райондук, областтан келген кереги жок. Бизге ошо камчылык ташыйппы, ошо менен президент келсин, ошону чечип берсин. Туура айтып атасыз. Дагы ким сүйлөйт? Түз эфирде менин түз эфиримди көбүнчөсү мигранттар көрөт. Мен бул жерге жарым эле келип атам бүгүн. Ушу Каяктан келдиңиз эже?
өзүм Көксерек айылынын Теңге айылынын тургунумун. 11 февралдан бери мына ушул элдер тополоң болушуп, чогулушуп, таркашып атат. Мен азыр көрүп турсам, мына азыр Өзбекстандын белги коюп кеткен белгиси менен бул үйдүн аралыгы 20 метр экен да. Ооба. Бул өтө кооптуу. Балдар үчүн, малдар үчүн. Чыгып калса, жакындап калса канча баланы сүдүрөп кеткен болду, канча малдарды айдап кеткен окуялар болду. 20 метр да, бул жерде өтө даже булардын малы тургай, бала чыга турган аралык эмес экен да, өтө коркунучтуу экен. Эми буну чечип бербесеңиздер болбойт. Урматтуу өйдө жакта биз ишенген, биз шайлаган депутаттар, Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, сизди биз колдоп, ошол мекенчилердин катарында журкап жүргөнбүз. Сиздерден суранат элек. Эртерээк чечип, бул элдердин коопсуздугун ордуна койбосоңуздар, өтө акыбал оор экен чындыгында. Мен да азыр келип, ушул элдердин жанында турам, көрүп кетейин деп. Аты жөнүңүз айтып кетсиңиз? Атым Томуева Пататан, Теңге айылынын тургуну. Сүйлөйсүзбү? Ушул Карабелестин тургуну. Атым Салия. Мына биздин уже биздин чек арабызга эле келип калды. Мына үйдө эле биздин шердин жанагызы. Биз малдар менен даже өтө албайбыз бул жаккачы. Малыбыз өтүп кетсе, эртең булар бербейт бизге. Бербейт. Ошон үчүн өтө ушу чек араны карап коюңуздардан суранабыз. Туура айтасыз. Мынау кана жанагы бала? Жаңы элеке айткан бала. Тиги байке мында болуп атат да. Жаңы элеке сиз айтпадыңызбы? Өзбекстандын чек арасына 50 метр жолу бар депчи. Анан кийин мынау дөң турбайбы? Ушул дөңгө эме келип калса, чек ара. Анда мынау байке айткандай, ыйлагандай, чындап эле жылганга туура келет да. Чынбы? 50 метр жол өтпөй коет да. 150 метр экен алардымачы. Ошонун ортосунда Кыргызстан салатын Өзбекстан жүрүш керек экен ошо. 150 метрдин ортосунда. Нейтральный зона болот экен ал. Ал биз бул бактарабыз эми мөмөгө кийинген эмесибизди таштап кетишти калабайбыз да. Ооба. Канча менет кетти. Туура. Биздин ал кичинелигибизде бизди чоңойткондо буна кошо ата энебиз чоңойткон. Ооба. Бизди ойлоп. Эми өздөрүн ойлой бербейбиз, бизди ойлоп койсун. Байке айта турган сөзүңүз барбы? Ким айтат да, айтыңыздан тез эфирге чыгып атам, мен дагы качан келем? Булар Өзбекстан чек арасы кече келип өлчөгөндө мына могу жерге таш топтогон. Таш топтогондогу анан оңор жерге таш топтогон. Артынан Өзбекстан солдаттары келип стойкаларды тургузуп баштады. Канча адам келди примерно? Кыргызстандыкы. Өзбекстандыкы. Өзбекстандыкы 30 шакты. 30 шакты келишти. Олар бир аппарат менен текшерип берди. Мисалы, кандай мен түшүнбөй калдым да. Через булистады. Берди же кагылган эмес Өзбекстандыкы, же башка белгиси жок. Кантип эле эмне келип калды, мен таң калдым ошо. Өтө таң калып атырмын. Мен ойлогом, ал сыяктан белгилеп болуш керек деп. Элдин баары эле ошентип ойлоп турган. Булар келишти дагы үйдүн алдына келип калды да. Үйдүн алдына. Ошондо эле айтпайсызбы? Тиги чек ара зымы тосулган жерге 50 метр жолоңго болбойт экен. А силер менин үйүмдүн алдынан зымды тосконтасыңар. А мен эмне кылышым керек? Мен эмне үйдөн чыга албай каламбы деп. Ошол жерде эле айтпайсызбы? Ошондо жерде айтылган. Айтылып болуп келип. Эмне жооп берди? Болуп келип токтотуп салган. Нар жака өлчөп ылдыйга кеткен. Ылдыйдан анан кийин ызы чуу болуп, Кошболот айылынын тургундары келип, Көксерек айылынын тургундары келип токтотуп салган. Токтотуп салып, кийинки күнгө, эртесинги күнгө калтырды. Эртеси келдиби? Эртеси келди дагы эле ошол сөз. Дагы эле жыйын тополоң болуп, эртеси чогулуп кетти. Кийин 3 күн сурак беришти булар. Өзбекстандын солдаттары менен биздин солдаттар жолугушуп коёду. Анан 3 күн ичинде чечебиз деп кетишти. 3-күнчү күнү келип эле дагы эле ошол проблема дагы эле чечилген жок. Ошончо кетишти. Эми качан келебиз деп кетишти? Эми билбейм. Негизи могу үйдө мен жашайм. Балалыгымдан бери шеде чоңойгом. Бу жерде көчөдө, алма көчөдө эгебиз, башка кылабыз. Бизге ушул огород менен эле, мал менен эле тиричилик болобуз. Сөзүн ачык эле ушул. Чек ара бул Өзбекстандын жерге тосса, 500 метр нары жылгылат. Ооба. Биз эми жерлерибизди таштап көчөйүк эми берден. Көчпөйм деңиз. Бу жерде мисалы Өзбекстандыкы чындыгында мыйзам чегинде Өзбекстандыкы болгондо ушу кара белес. Далына алып коймо.
давно эле алат эле бердичи. Быйыл эле баштады да, быйыл эле ушундай көйгөйлөр болот. Негизи мындай болгон эмес. Булардын өзүнүн зыны бар Өзбекстанда. Зындан бери өтчү эмес. Өзбекстан солдаттары. Быйыл эле өтүп Кыргызстан жерден канча мал жайыптарга келип, мал жайылды алып. Эми булар жылган сайынчы, эмне алар батышпай атыптырбы? Буларга мына ойдуңдун, тонун не кереги бар? Мен түшүнөм, байке айткандай. Таш бар дейт. Таш талат булар. Булар быйыл берге келсе, 5 жыл 10 жылдан кийин нары жылат булар. Ооба. Жылдан жылга жылуу эле келип атат да буларчы. Бизде арпитет болсо жылып атат да, короче. Бизде бийлик алмашкан сайын булар жылуу эле келип атат. Биздин түшүнүк ошондой. Граница түз бар дейм, мен өзүм кош болуп тургун болом ошо айылдын. Ол жер түз барганда 10 жерге бир 30-40 гектар жайык жерибиз бар да. Жайык ал жерге мал жайдыбыз. Чынында келет, ал жерге биз келечекте бир жашырларга участка берсек да. Участка берсек бир 200 адам баардыгына кош болуп айыл ошол жерге туруп калмак да. Ошол жерге барганда, түз барганда булар кайра ошол жайыкты кош тозотпойбу? Эгер түз өтүп кетсе, ага деле эл өтөдө жанагы кылмаган эмес да, тополон кылмаган эмес да. Ошо 40 гектарда жайыкты булар тозушка ургуп атат элчи. Ал жер тозгогандан бизге эмнеге берилетинчи келечи? Ал буларга болореттан бизге болбойбу? Азыр бир жактан кысым болуп калды да. Кысым болду да. Кысым болуп, же мал жая албайбыз. Жолун караңыздар эми. Же кененирээк басып жүрөбүз. Калдарчы. Ошо жылды прямо тормой чыгат эми. Эмиги жылы да 1-2 жылдан кийинки шайлоого чейин но үйлөр жок болуп, сайга түшүшү мүмкүн да. Google'dan көрсөтүп коюп туруп, о, наркы жондон деп көрсөтүп коюп. Наркы Google'данчы. Булар мына көрсөтүп атып мына эмне деп жылыйт да булар. Бара-бара биз кошмо чокко кетиш мүмкүн да келечектечи. Мен Баткендин жанагы Аксайына барып, бийликтөө жасаганымда, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы ушундай жер талаш маселеси жаралганда, ар кимиси ар кайсы жылдагы карталарды көрсөтүп аткан да. Ошондуктан баягы бири-бирин түшүнүү мүмкүн эмес да. Бирөө 60-жылкы, бирөө 80-жылкы, 90-жылкы карталарды алып чыгып алган да. Эми деген булар бул жерде дагы ошондой маселе болуп атат атчымбы? Аксынын ала букасындагы, Көксерек айылында дагычы. Ар кимиси эки тарап, өзбек тарап башка карта, кыргыз тарап башка карта алып чыгып атабы? Жок, экөөнүн картасы бирдей келет. Бирдей да. Булар сүйлөшүп алып сызып койгон, муну сүйлөшүп алып элечи. Өзү негизи о, 3 алыш дейт экен, 3 алыштан бери полный биздин Кыргызстан границасы экен. Өзү негизичи. О, чоң 75 жаштагы чал сүйлөдү кечегиничи, ушул жердечи. Сүйлөдү, бирок оны гараж болгон деди, гараждын берегинде табылып, онун берегинде мындай али болгон тозулган шлагбаум. Тозулган шлагбаум болгон деди. Ошодон бери карай биздин Кыргызстан болгон деди. Мен жаш балакайдан бери ушул жерде жүгүрүп сойгон адаммын деди. Ошодон бери мына келип атып канча гите жай килип кетти, Өзбекстанга да атпайбы? Ошону ачылып эле баары бир бийликтерден бир чечим болбой атат негизиненчи. Эми берип коюп чынчына дегенде мына кечеде келди мисалы үчүн Өзбекстандын катар керек төгүлдү мына көрүңүздөр мына төгүлдү дегенчи. Бизде карапайым эле элдер колунда бир бычагы деле жок чынчына келечи. Жөн эле ошондой жашоолмой болуп уруп келип салып карапчы. Деп токтоп калдым, эми токтоп калдым негизинен. Бирок негизи мындай болсо болбойт. Эгерде бул жайыкты берип кое турган болсок, чынчына келгенде бир чоң эле көтөрүш болуп бердичи. Алчык эле о алиге танказына карабай кыргыз эли жанагысын карап кудайга таш бар бизде. Айтып коюң ачыгын эле. Эми сиздерден сурайбыз, Камчек Ташиев Кудыршаевич, сизге ачык эле ушул Алапа район Көксерек айылынын тургундарынан кайрылып кетебиз. Сиздерден сураныч ушул жерге барып алып, бийликке барыш үчүн келет, мисалы парламент шайлоолордо депутаттар бербеген уадаларын берип келишет да, карапайым элди алдап кетишет. Устол талаш максатыңызда. Өзбекстанда мыйзам бар да, Кыргызстанда жокпу? Устол талаш эле тияка кирип алып эле элдин көйгөйүн укпай эле отура бербестен иштеңиздер. Бир мыйзамдуулукту караңыздар. Бир чечкиндүү бир бизге качан акыйкатчылык орносун, эл тынчтык, кененчиликте бир өркүндөгөн заманда жашашка элге шарт түзүп бериңиздер, сиздерден сураныч. Тиякта отуруп эле стол талашып же бийлик талашып эле отура бербестен чыгыңыздар, Баткенге барыңыздар. Главный ошо түштүк региондо өтө чегара маселе, өтө кур чабалы турат. Ушу сиздерден келебиз, тиешелүү жерлерге айтыңыздар, ушул жерди дайым ушул түштүк регион чегараларын ачыктап, айкындап, элге тынчтык орнотпойсуздар суранабыз. Рахмат. Ким сүйлөйт да, сүйлөңүздөр. Мен качан келем дагы башка журналисттер келип, силердин сөзүңөрдү башкача кылып айтып барат экен. А мен түз эфирде эчтекени кошпой, эчтекени кемитпей айтып атам. Мына кетип атат. Facebook'ta Алтын Арыстанбекова деп менин аккаунтума кириңиздер дагы, ошону көрүп, сиздер да бөлүшүңүздөр. Себеби дегенде Ооба. Неме? Сиздин үйүңүздү тартайын жүрүм.
Ооба. Достор, мына жанагы көрсөтүп атпаймынбы? Мынау караңыздар. Мынау ойдуң. Мынау кыр. Мынау бала турган, жигит турган кыр, мен турган кыр. Анан ылдыйга түшүп кетет дагы. Тиги үйлөрдү Өзбекстандын жери деп атат. Мынау машина кетип аткан, ак машина кетип аткан жол. Мурда ошол эле, мурда жолу жүрчүк биз деген ошол жерде ойнойт болчук бала кезде деп аксакалдар айтып атат да. Анан ошончо километр ойдуңду келип туруп анан ушул кырдан чийип атат дагы. Сиздин атыңыз ким? Исмайыл, жүрүңүз. Мынау кырдан темирди тосуп, темирлерин кагып, анан неме кылып атат да. Зым тосом деп атат да. Бул Исмайылдын үйү. Исмайылдын үйүнөн кырга чейин канча санайлыбы? Канча кадам экен? Булдан кадамдаганда бир 30 айга чыгат да. Ооба, 30 метр да? 30 метр эле. Ошол. Эмете канча километр нары турган Өзбекстандын солдаттары келип, ушул сизге кырга үйүңүзгө 30 метр калган жерге эме ыйлап атат, чынбы? Ооба. Зым тартам деп атат да. Ошондо сиздин туалетиңиз кирип кетип атпайбы, өтөтик туалет? Мына высоковольтный линия турат. Ооба. Мынакей достор, Исмайылдын үйүнөн баштап мынакей бас баралы дагы. Анан жанагы жигит айткандай, эгерде деген мына туалетти деген неме кыла турган болсо, ошол чегара Өзбекстандын солдаттары келип, темирлерин орнотуп, зымдарын тосуп баштаганда, ошол туалетти деген мына кыр. Туалетти деген эмеге кирип кетет дагы, чегарага кирип кетет дагы. Анан кийин жанагы жигит айткандай, чегарачылар ушеде келе турган болсо, чегарага 50 метр жолобо дейт. 50 метр жолобо десе, анда сиз өзүңүз айткандай көчкөнгө туура келет. Көчпөйм деңиз, мен көчпөйм деңиз. Булар өздөрү тарткан зымда өздөрү келишке акысы бар да, буларчы Өзбекстандыкка. Ооба. А биздики нейтральный зона болот. Ооба. Нейтральный зона болгондо 500 метр, жок дегенде 500 метр жылышка туура келет. Жылышка туура келет. Эми Берде мен канча жылдан бери бактан бияқта иштеп келип үй салдым, бактарак кылдым, ушунча жылдан бери. Ооба. Бактарак кылды эле, жаш баланы карагандай эле карайт экенсиз да. Ооба. Ушунча жылдан бери. Бак болсун, өмө болсун, жемиш болсун деп. Кичине болсо да тиричилик болсун деп. Анан кийин булар эле Кокустан эле келип казыктарын, устойкаларын берген орнотосуз. Ушул кырга, сиз турган жерге. Ушул кырга мына. Мына жерге таштап койгон. Кийин айылдагы балдар келишип, нерде кичине тополоң болуп кетип, анан устойкаларын ыргытышып жиберди. Каршылык көрсөтпөдү? Каршылык көрсөткөн жок Өзбекстандыкка. Ошол Өзбекстан салата турган жеринен эле биздин балдар келип эле устойкаларын ыргытышып жиберди. Исмайыл, сиздин эметиги WhatsApp группаңар бар да? WhatsApp группаңар болсо, ушул эми сизди аябай мындай эме кылып турушуңуз керек экен да. Ушар болуп турушуңуз керек экен да. Жанагы дагы бирдеке кылып бир нерсе кыла турган болсо, WhatsApp группага жазып түндөсү, күндүзү, таңгамалбы. Биздин өзүбүздүн чоңдордон кысым болуп атат. Сен жөн жүр, сен антпе, сен ментпе. Ким не деди? Сен анты сүйлөйсүң. Ким не деди? Мага кысым боло элек. Башкаларга болуп атабыз элден. Аларды айтпай эле коюп. Эми чоңдор кимдер? РОВДбы, акимиатпы, айыл өкмөтпү, кимиси? Алапкадан участковыйлар. Бак, бул турган жер аябай шамал экен, мен тоңуп калдым. Ылдыйда мал жайтыбыз бар. Ылдыйда мындай буга ошол эмес, мына ошого тегиз жер да. Ошого тегиз жер. Ошол жерден мына кырдан эле кетпестен, мына кырдын астынан эле кетпестен, булар бул жака чыга баштады. Булар ишсен ошондой кылып атат. Кырга чыгып атат. Кырдан бул таштарды да өздөрү алыш керек. Жанагы сары таш кен байлыктарыңарды алыш керек. Бул берге келсе, дагы 5 жылдан кийин дагы сайга түшөт булар. Ооба. Сайга түшкөндөн кийин неден батырдан сайдагы сууну бияка ашырат дагы, могу Өзбекстандын жерлеринде суу жок жерлери бар. Ошолорго атайын сууну ашырып алат. Ошентип эле алып коет. Ооба. Ошондон кийин ушу Ташиев, Камчыбек Ташиевден өзүңүз келип, жерлерди көрүп, чечип бериңизди сурамак.
ошол биздин буюрса эми жаңы келген бийлик чек ара маселесин өтө кылдаттык менен мамиле кылып, жергиликтүү элдин үнүн угуп, чечкенге жардам берип, биз тарапка тартат деген үмүттөмүн. Биз тарапка тартпаган бийликти да көргөнбүз убагында. Тоңуп калдым, аябай шамалып экен бияк. Не болду, сүйлөйсүңөрбү дагы? Айткыла оюңарды. Iya. Iya. Ayta beriңiz. Каяка барат экенбиз? Кана ким айтып атат? Неме? Каяка барабыз? Нени көрсөтөйүн деп атасыздар? Каяка баралы? Келен мен атайын келбедим мен. Келгениңиздер же атайын. Көппү? Канча жүрүш керек? Машина менен жүрсөк, тиги машина эстеп. Ооба. Машина менен жүрсөк, машина менен барат. Жол жаманбы? Жол келип калды. Канча жүрүш керек? Канча мүнөт жүрүш? Канча жүрбүз? Ачылган эмес кеттик. Ким барат? Ким барат? Неме, бир жака алып барам деп атат го? Ким барат? Ким? Ошо жака алып барам деп атат. Жүр. Ким барат дагы? Мен эми кайра келбейм, жакшы туруңуздар. Чек арага бекем болуңуздар, апа. Эми жанагындай такыр журналист келбесе мени чакырыңыздар, мен келем. Ана май сай болсо эле, чай пай болсо эле келе берем менчи. Анан мени деген көз карандысы журналистмен мага эч ким айлык бербейт. Эл өзү көтөрүш керек, эл өзү колдош керек. Ошондон кийин проблемаларды ачык чыгарганга мага мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Элдик журналист болгондон кийин мага эч ким айлык бербейт. Азаттыкка командировочный бар, айлык бар. КТРдин айлыгы командировочный бар. Алар деген келип, ошол айлык алгандар, командировочный алгандар келип болгондо көрсөтүп кетиш керек болчу. Мага эч ким тыйын бербесе дагы болгондо көрсөтүүгө аракет кылып атам. Себеби дегенде мен чындыкты издеген журналистмин. Жакшы жери жомой эфир болуп атат. Эч кандай монтаждалбайт, эч кошумча алымча болбойт. Ошон үчүн ишенебиз, элдин көйгөйүн жеткирип, элдин соогун алып жүрөт, соттоп, аман-сен жетип алып. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Чек арага бекем туруңуздар. Мен Баткендин чек арасын тартып көп көргөнмүн, жүргөнмүн, иликтеп жүргөнмүн. Ошондуктан бул жакка кайдыгер болбой келгим келди. Анан деген ушул өзүңөрдүн ала букалык жакшы жигиттериңер бар. Эже келиңиз, майыңызды куюп беребиз, келе бериңиз деди. Болбосо май жок болсо машина жүрбөйт. Жакшы билесиңер. Ошентип келип калдым. Атайын ушул элге маалымат берейин деп келип калдым. Анан бекем болуңуздар, мен силер менен бирдек болсо чалыңыздар. Zaman oldu ki balığına için aylık bölüm bulup kaldık da. Bir ay sonra böyle karmak durasınız. Ben vizitkami taratып koyup şirketten alıp onu çekseniz. Azır. Dostlar azır men de kayakka barabız? Kayсы? Ne degen? Ne degen ayıl barabız? Айыл жок. Айыл эмес, жайытта. Аякты дагы эмне кылышты? Ал жакта дагы ошол жактан ойноп кеткен да жигит. Ошол жакта. Азыр достор мен деген бир 15 мүнөттөн кайра түз эфирге чыгам. Ушул көрүп аткан азыр түз эфирдегилер 15 мүнөттөн кайра мага кошулуңуздар түз эфирге. Себеби дегенде дагы бир чек ара маселеси ызы чүркен атайын атартып Бишкектен Айдаркенге чейин барып, Айдаркенден Аксала букага кирип, чек араны тартып кетейин деп келдим. Келгенге жараша эл тартып кет, түз эфирде көрсөтүп кой, бийликке жетсин деген жерлердин баардыгын көрсөтүп кетейин. Менин визиткамды алыңыздар дагы, чек ара маселеси болсо, чакырыңыздар, мен келем. Буюрса Кудайым кааласа. 15 мүнөттөн кайра эфирге чыгам. Менден алыстабаңыздар.